саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Сиздер Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасын кезектеги санын көрүп жатасыздар. Өткөн биздин берүүбүздө эл кызыккан жер суунун аталыштарын тарык таржымалы деп биз ушул баштаганда ошол көл өрөөнүн бир аз айтып өттүк эле. Бүгүн аны дагы уланталы деп турабыз. Биз эми азыр Чүй областына келсек. Мен азыр тааныштырып коеюн келген аксакалдар менен. Жанында отурган аксакал Осмон Саткеев, коомдук ишмер. Ошол каада салт, тарых таржымал тууралуу бир топ китептердин автору. Андан кийин Кыйшыков Мураталы, өзүңүздөр билесиздер, жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Сурасаң эле мен муну да билем дейт. Ошон үчүн Мураталыны бүгүн дагы чыгарып атабыз. Бул Саяк элинин санжырачысы. Керек болсо бул кыдырып жүрүп, ошол кезекте кыдырып жүрүп, Солт элинин санжырасын жазган адамдардын бири. Муну азыр кызыгып, ал китебин алып отурат. Мына көрүп атасыздар. Ошол учурда Мураталы ушундан 2 китеп жазып чыгарды. Бул абдан чоң эмгек. Анан муну элдин баары сурап атат, менимче жок калды болуш керек. Бул меники. Бул Осмон Саткеев дебедимби, бир нече китептин автору. Мына азыр жанында китеп туруп атат. Бул да тарых, Солто белек баяны дейт. Жаңы чыгарган китеп экен. Керек болсо ошол Осмон аксакалдан сурап тапсаңар болот. Биз өткөндө баарыңар эле көрдүңөр, пикир алмаштык, көпчүлүгү ушул баягы аталыштарды туура баштадыңар, жакшы болуп атат деп атат. Урматтуу замандаштар, мен айтып коеюн. Бияка ошол жер сууну кыдырып, байликтеп жүргөн адамдар негизи түбүнөн эле мен ойлойм, жок болсо буга кызыккан гана адамдар бар, окумуштуулар бар, алардын жазгандары бар. Бирок биз ошол жер суунун аталышын санжыра негизинде айталы деген бир ой кетип атат да. Муну эл эмне деп айткан мурун. Ошон үчүн мына бул кызыгып жүргөн адамдарды чакырдык эле да. Биз мындай кылсак, Чүй областынан баштасак. Мына биз көп айтабыз. Чоң кемин, кичи кемин, кемин деп ушул сөз кайдан пайда болгон? Кимиңер жооп бересиң? Бул сөз Манас эпосунда айтылат экен. Манаска 7 хандын келип жолукканында ошондо айтылат экен, 2 кемин жайлаган, 2 карат байлаган тастын улуу эри үрүбү колдан бери кол жыйып, айчык алтын туу менен айгайлаган чуу менен деп келип түштү дейт да. Ошол бул болсо кемин деген сөз Манастын убагында эле айтылып жүргөн бул экен да, жердин аты экен. Ошондой эле суусу, кемин суусу деп аталат. Кем деген өзү эски кыргыз тилинде суу деген мааниде болуш керек да. Анан ал жерде 2 суу келип атпайбы, чоң кемин суусу, анан кичи кемин суусу деп. Ошого байланыштуу болсо керек да. Ооба. Негизинен ушу кеминде ошентип айтат. Бирок Манас учурунда айтылган экен да. Ошондо эр үрбө ушу кеминде жайлаган экен да. Ушундай болуп атабы? Кеминде. Жакшы. Кемин деген сөздү биз чечмеледик. Эми баягы эски аттарга токтололу да. Мына биз Быстровка деп атабыз. Бирок буну биз Быстровка деп эле баягы орустун келгенден кийин кошуп салып, канал сугап атпайбы? Быстроток деп. Мурунку аты эмне? Ким деп койгон? Коёнду деген жерге бар. Ошол азыркы мезгилге жерин эле ошол жерде майда бадал өсүмдүктөр өсөт да. Ошо коёндар да ошондой жерге көп эме болуп, ошо коёнду деген аталыш экен да. Урматтуу замандаштар, бул жерде мындай сөз болуп атат да. Эмне үчүн биз кээде ушу сөздөрдү айтууга туура келет? Кээде мисал үчүн биз айтып калабыз го. Мисал үчүн айтайын. Осмон аксакал. Осмон аксакал барып коёнду да жатып эс алып келди десе, азыр кыргызда коёнду деген ат жок да, кайда эс алды деген сөз бар. Мына ушундай болуп атат да, биз башты оорутуп, анын мурунку аты кандай эле деп, биз мурунку атына баа берсек, ошо коён көп жашаган баягы
чогулуп жерди айткан экен, коёнду деп айткан экен да. Коёнду десе быстровка деп биз түшүнүшүбүз керек да, негизи. Ошол. Мына биз токмокко келели. Осман Сал. Токмок, өкүңөр бир айтып көрсөңөр. Мунун ар кандай варианттары бар. Бирок ошо токмок жөнүндө баягы жаңгарач бар эмеспи? Илгерки жаңгарач. Эшкожо уулу жаңгарач. Бул 1796 жылы төрөлгөн болуш керек. 96-98 жылдары төрөлгөн иш. Болжол менен да. Ошол баягы эр жетип калган убакта бул токмоктун жагын баардык камыш экен. Аны үчүнгө барып бир түштөнүп отуруп калганда, жаңгарач мынтип карап ойлонуп баягы камыштар шуулдап айткан экен, бир шаар болот окшойт деп айтканы бар. А жанындагы дос айтып, "Ай, шаар эмес, чоң шаар болот" депчи. Ошо токмокто айткан дейт. Демек, ошол учурда эмне токмок деген жок беле деген суроо туулат да. А биздин легендада боюнча эмне деп айтылат? Токмок деген сөз эмнен чыккан? Төлөгөн Касымбеков аксакалдын айтканы боюнча, илгери кыргыздардын бирде толуп, бирде алсызданып, ушундай жер которулган убагында ошо кыргыздар ар кайсы жерге өздөрүнүн токмогун, балтасын, сокусун ошолорун тыштап кетишкен да. Ошондон бул токмок аталып калган дейт. Сокусун тыштап кеткен жерден бул болсо эме сокулук аталды дейт. Ал эми балтасын тыштаган жер кара балта аталды дейт да. Эми берден башка версияларды чыгарып кереги жок, бирок бул аксакалдын айтканы туурабы деп ойлойм да мен. Сиз кандай? Менин оюмча эле ошол. Анткени кыргыздарда жакшы макал бар. Токмогу күчтүү болсо, кийиз казык жерге кирет деп. Илгери кыргыздар көчмөн калк болгондон кийин көчкөн жерге барганда боз үй, анан желе өлөрүндү тартат. Ошондо жанагы казыктарды какканда токмок менен урган да, жыгачтан кесип алып, ошо менен урган да. Эгерде жыгач ал баш жагы мисалы тегерек болуп, чоң бөлтөк болуп, же болбосо балтадай болуп, темирден жасалса, анда ал балта болуп калат. Жөн эле кесилген жыгач ошону токмоктоп койгон да, казыкты каккан келтек жыгачтарды. Анан ошонун атынан эле адам аттары чыгышы мүмкүн, жерлердин аттары чыгышы мүмкүн. Анан бул Төлөгөн Касымбеков аксакал айткандай, чын эле балким көчүп жүрүп ошо калгандар ошо токмок деген эле сөз ошондон болсо керек. Жакшы. Урматтуу замандаштар, буга эмне кошулам? Анткени оорчулук заманда кыргыз эл жер кенен болгон, көчүп конуп жүргөн эл болгон. Бирок ошондо дагы ата бабабыз өскөн жерге кайра көчөлү дегенде, ал жерде да бир эл жашайт да. Бир кылым 50 жыл, 60 жыл мурун кетип калса, ал жерде бирөө жерде болгондо, ушуну кыргыздар айтчу. Жана катып койгон эмерегиң бар эмеспи? Ош жеңи барып аксакалдар чогултуп, бул жерде менен катылган. Биз ошону алып чыгалы, бул биздин жер салар айтчу. Көрсөткүлө ошо белгиңер деди. Мен ойлойм бул сокулук, токмок дегендер бул катылган. Анан ошону баягы алып чыкканда бул ошонун жери экен деп илгери аксакалдар келишип жер бошотуп берген. Жерен болгон. Алар айтчу эмес, сеники болсо биз чыгып беребиз. Жерен да. Мен ойлойм бул таштап эле кеткен эмес, булар жашырылган да. Анан кийин баягы бул жерде илгери 1900-жылдары го дейм. Бул казак айтып атат. Мен ошондо бир 7-8 жашар бала элем. Кытай тарапка бир базар бар экен ошондо. Ошоңго барсам атам баягы саткандай аркандарды берип ушуңа чыкпай отур. Эл көп адашып кетесиң, отуруп коюн дейт. Анан ары карасам бир эле аксакал, бир 90-дан ашып калган аксакал, улам эле мени карап коет дейт. Улам эле мени карап коет дейт. Бирок да кайра кел дейт. Улам сен кайдан болосуң деп. Аны айттым мен бала, казакмын десе. Балам, илгери биз ушул жакта жашаганбыз. Анда мен сен окшогон бала элем. Баягы душман кууганда биз кайра келебиз дейт. Качан келериң белгисиз дейт. Өңкүргө буудай, анын баарын, сүреттерин баарын катып, баягы жылмалап салганбыз. Кийин мен бара албай калдым, мына 90-дан аштым. Ошону таптыңарбы дептир. Жана мен айткан сөзгө эме болуп атат да. Катып кеткен. Алар ошону көрсөтсө, анан бул жер дегендей да. Ошону таптыңарбы деп сураптыр. Эми таң калышты ошо.
Ушу казактын айтканы менен кыргыз да ошентип айтат го. Кыргыздын санжирасында бар ошол ушул сөздү айтканы кыргыз десем, казактын китебин жазып жүрөт. Казактар ушинтип айткан деп айтып жүрөт да. Өтө таң калып. Жанагы биз айткан сөз туура болуп атат да. Токмок. Ошого байланыштуу эле мынабу тиги Сартакендин баягы казактар менен чек бөлүшкөндөгү сөз болуп атпайбы? Ата бабасынын калган жери, күмбөстөрү. Ошолор деле чек болгон да. Ал убакта көчүп жүргөн эл деген ал бир отурукташкан эл эмес. Бүгүн бу жерде болсо эртең бөлөк жерде баягы жайыттын, малдын шартына жараша. Анан ал ошол жерди кийин далилдеш үчүн ал бул биздин жер, биздин ата бабабыз калган жер, же болбосо жанагынтип бир убакта биз качып көчүп кеткен жер деп далилдегенге туура эле ошо вариант. Ошондой айтылат да, негизи биз далилдеп атабыз да. Эми мындай келсек биз Бишкекке келели. Бишкек жөнүндө көп эле нерселер айтылды. Ошо Бишкек жөнүндө айтсаңар. Бишкек бул Кенендин баласы. Кенендин Кубул деген экинчи токолунун баласы. Сол телиненби? Сол телинен. Жочалыстын Кенен Белек деген эки баласы болгон. Кенендин биринчи аялынан чоң өтүк Топкоет болот, анан Темир деген эки баласы, анан экинчи Кубул деген аялынан Бишкек төрөлөт да. Ошол убакта Кенен каза болуп калат. Каза болуп калгандан кийин ошо Кубул деген токолун биздин атабыз Белек алат, жеңе катын кылып. Андан мынабы биз тарап атабыз да, жарпаңдар. Бир айыл азыр жарпаңдын балдары. Менимче аксаган. Бу Кенендин биринчи аялынан Кемпирек болсо керек. Темир экөө. Темир экөө. Темир тактай. Болот Сантыр кийинкилер. Мына ошондой. Ошол Кенен өзү бу Иле суусунун боюнда Белек экөө ошол жакта төрөлүптүр да. Ошол жакта жашап туруп, анан кийин бу Чоңкурчакка көчүп келет. Чоңкурчакка көчүп келип Чуңкурчакка. Анда азыр Чоңкурчак деп атпайбы? Чоңкурчак эмес, Чуңкурчак. Чуңкур деген сөздөн. Чуңкур сыяктуу дегендей. Ошол жерде туруп, анан тиги Бишкек төрөлгөндө ошо Иле суусунун бою, жок, биякта экен. Биякка көчүп келгенден кийин Бишкек төрөлөт экен. Бишкек төрөлгөн убакта жана кымыз эшеген эме Бишкек жасап отурган экен деп айтылат. Анан ошонун атынан баягы аялы төрөгөндөн кийин Бишкек болсун баланын аты деп өзү азан айтып чакырып атын Бишкек койгон экен да. Анан а киши ошол жерде туруп көп балалуу болуп 5 бала алардан. Андан кийин бир небереси хан би болгон дейт. Ошол. Анан ошо көп жашап картайган кезинде өлөрүндө керез айткан эмиш. Ошо мени тоонун арасына калтырбай, бу Кара Балта Токмок жолунун боюнда азыркы автовокзал, чыгыш автовокзал деп, эски автовокзал деп жүрбөйбүзбү? Ошонун үстүндө дөңгө ошол жерге мындай жолдун боюна койгула, анан колуңардан келсе бир күмбөз салып, анан жанына бир бастырма сыяктуу кылып койгула. Илгери кервендер азыраак өтчү эле, азыр жанданып атат. Анан ал кервендер келип, бу Аламидин суусунан өтө алчу эмес экен да, кирип турган убакта. Ошон үчүн а жерге конуп, эртеси күнү баягы таң атканда суу тартылган кезде кечмеликтен кечип өтүп турушчу экен. Ошол жерге койгула деп керез айткан экен. Анан айткандай балдары өлгөндөн кийин ошо жерге келип коюшуп, анан жанына бир бастырма сыяктуу ары бери өткөн кервендер конуп түнөп, анан атабызга Куран окуп турсун деп. Жакшы. Ошондон калган да. Жанагы Бекмурат, Манапбай, Манапкозу, Жорго, Рыскул. Алар кайда жашайт азыр? Алардын 5 баласы биздин эле Түз деген айылда, Сокулукта көңүлдүн балдары менен бир айылда турушат. Биздин тиги Белектен. Ошондо Бишкек канчанчы жыл төрөлгөн болуп атат? Болжол менен 1760-70 жылдары го. Ошого жана 1700-жылда төрөлгөн деген мен каршымын. 1700-жылда бул төрөлгөн эмес. Биздин эсебибиз менен алганда мен аталарды бир муунду 25 жыл дегенде примерно ошондой болжол менен. Мен ошентип ойлойм да, мен солт эмесмин, просто ойду айтып атам. 1750-55-жылкы иши болушучу. Ошол. Жакшы, бул Бишкек, урматтуу замандаштар, бул кишинин аты. Эмгекчил, элге баягы кадыры сыйган.
бир мындай бир кадырман аксакал болгондо ошон үчүн бул Бишкек деп айткан ошол жанагы бар Бишкекке барып конолу. Бишкекте баары бар, малга чөп бар, жатсак жай бар, ичсек тамак бар деген ошол. Анысына ошол кийин тиги коконго карап калганда Рахматулла келет да. Анан алар менен ичип 2-3 сарт деп коет. Эми сарт үй бүлө көчүп келип, ошол жерге үй салышып, анан чайкана ачып, базар ачып, ошондон кийин шаар болуп кеткен дейт да. Бул өзү биздин эле Бишкектин коюлушун себеби ошондой да. Бул Бишкек кадимки эле адам. Эми биз жана сиз да айтып кеттиңиз. Биз айтабыз жаратылышта аттар деген мунанын өңүнө түсүнө жараша коюлат. Мына сиз жана суулар боюнча айттыңыз. Бир кыскача айтып койсоңуз, суулардын аталышы мисалы үчүн. Ал баягы жаратылыштын өңүн түсүнө жашап атпайбызбы? Жана кашка суу, ак суу деп айтып атпайбызбы? Кыскача. Негизи мындай да. Бул адам баласы эмес, жаныбар деле баягы суу өмүрдүн булагы деп коет го, бекер айтпайт. Ошо сууга жакыныраак ыңгайлашат да жашаганда. Анан ошо көп жерлердин аттары деле элдин ошо жашаган жерине, табиятына, тарыхына байланыштуу болот да. Анан мына ошо сууга байланыштуу аттарды чүйө орунду мен бир сыйра карап көрсөм, Башкара суу, Ичке суу, Тогуз булак, Саз булак, Темен суу, Жарды суу, Кашка суу, Ак суу, Төш булак, Ак башат. Башат деген деле булактын синоними. Таш башат, Талды булак, Кара булак, Карагай булак деп. Андан кийин анан баягы кыргыздар, мен айттым го, көчмөн эл деле, көчмөн десе эле жалаң эле көчүп конуп жүргөн эмес, ал талаачылык менен дагы бир кандайдыр бир өлчөмдө колдонот да. Талаачылык деле ошондой. Жалаң эле талаачылык кылгандар жалаң эле талаачылык менен кылбайт. Ошо бошогон, эгин бошогон кезде, таласы бошогон кезде бирин экин мал кармайт. Толугу менен мындай болбойт да. Анысы кандай? Анан кийин ошо баягы көчмөн эл анча мынча жер болсо да, биздин эле ата бабалардын айткан сөзүнө караганда, илгери аздыр көптүр жерге кара таруу мындай аштык айдашчу экен да. Анан жайлоого кеткенде бирин экин жигиттерди же бирин экин үй бүлө калтырып, болбосо жайлоодон жиберип, баягы кез талааны көрүп, эгин бушкан кезде бир нече кишилерди жиберип, аларды ордуруп, каптап, актап дегендей ошентип кышка мындай аштык кылып алыш экен. Анан кийин ошо дыйканчылык, элдин саны өскөн сайын дыйканчылык көбөйөт да. Анан эл билгилери баштап, ал жөнүндө да көп мындай маалыматтар бар, арыктар салына баштаган да. Мисалы, мына жел арык, ошол эле сууга байланыштуу жел арык, жаңы арык, дөң арык, кепер арык, аң арык, чолок арык, каптал арык, кум арык, жон арык, чоң арык. Анан ошол эле сууга байланыштуу сайлар, Орто сай, Ак сай, Жээк, Сайлык, Төрткүл, Чаткөл, Кең булуң, Арал, Түз деген жерлер. Ошентип баягы сууга байланыштуулар. Мына азыр Усман Аксакал айтып кетпедиби? Эми анын да түшүнүктөрү бар. Кепер арык деп эмне түшүнөбүз? Кепер арык бул кошой бийдин биринчи аялынан бай болот, Делдең, Алдаң, Бегиш, Чегиш деген 5 баласы бар. Биринчи аялынан. Ошо Делдеңден Кепер деген бай үчөсү болгондо, ошо киши арык салдырганда ак судан бул мурунку Будённый же болбосо кийин Кепер арык болуп калды. Ошол айылчы. Ошо жерге арык салдырып, ошо түзөңдөн бүт баардыгын суу арттырып ошо эме кылганда, бул Делдеңден бай үчөсү болот. Кепер деген. Кепер деген, жана Кепер арык дегенин биз чечимиз ушундай. Жана бул киши бүт ошо арык тууралуу айтты. Бул арык тууралуу айтканда, бул Солтонун бир баласы арык деген да бар. Ооба, арык деген бул. Ал да ошо Кемен жакта, ошо жакта чаанын арыгы да бар да. Туура. Жакшы. Эми биз кандай дейбиз? Мындай караганда сол жагына өтөлүчү, сол жак. Күнтүү деген айыл бар. Билесиңер. Бул кыргыз айтып атпайбы? Булар эмнени түшүндүрөт деп көпчүлүк билбейт да. Эми биз ошого бир аз жооп берели. Күнтүү деп кимди айтабыз? Күнтүү деген бул Солтонун эң улуу баласы Күнтүү, андан кийин Култуу, андан кийин Чаа.
Ошо Култуунун баласы Култуудан болсо биринчи айылынан Токпай, Карамерген, Күнтудан. Токпай, Карамерген, анан кийин Төлө деген бул биринчи айылдан болот. Экинчи айылдан болсо Кул болду, Жол болду, Байгана. Бул үчөө болсо экинчи айылдан, ал эми үчүнчү айылдан болсо бул Чоңмурун болот да. Анан кийин булардын Карамерген бул аягында мергенчи киши болгон экен. Өзүнүн аты Кара эле. Анан мергенчи болгондуктан мергени кошулуп Карамерген аталып калган да. Бул жерде урматтуу замандаштар, мына Күнтүү деген дагы бул жөнүндө коюлган ат эмес. Бул да элге кадыры чыккан солтулордун бир аталыктары, 3 аталык. Баягы солтудан Күнтүү, Култуу чаа дейт. Ошо Күнтүүдөн айтып атат. Күнтүү деген бул адамдын аты. Болжол менен бул 1580-жылдары түрүлгөн. Мен 600ге жеткире албайт экем. 1570-1580 жылкы аталыкты мына ушу Күнтүү эли өздөрү алып жүрүшөт да, бул абдан чоң сыймык. Эми сен аталыктарды айтып өттүң. Осмон аса, сизден мен сурайын. Бул ошо Күнтүүнүн бир баласы Токпай. Токпай айылы да бар да. Бар. Бул эмне Токпай айылы кандай коюлуп калган? Эмне Токпай деген өзү ким бул? Токпай деген ал Күнтүүнүн эле бир баласы. Бир баласы ошонун атынан коюлган. Ал Токпайга байланыштуу жана сүйлөшпөдүкпү? Тиги калмактарга чоң мурун колго чыгып калат да. Ошондо Карамерген издеп мен бир тууганымды таап алып чыгайын деп барган экен да калмактардын ханына. Хан тачы деп коебу, хан тачысынын алдына. Анан барганда ал хан тачы сурайт да. Эмне келдиң десе, ушундай мен бир тууганым бар, ошону издеп келдим. Десе, эмне өнөрүң бар дегенде, мен көз катар мергенчимин деген экен, балбанмын деген экен. Анда болсо мен сынайын, эгерде менин сыныма тонсоң, сураганыңды берейин деген экен. Дегендей ушундай уламыш бар да. Анан жанына бир жигитти кошуп мергенге жиберет. Анан өзүнүн баягы дүпетме деп коебу эскиче. Мынтыгы бар экен, ошо мынтыгын алып, октоп, эмесин коюп, анан тигиге кайрылып туруп, бир эме насыбайың барбы? Бир эме насыбай берчи деп караганда мынтыгы атылып, кулжа кулап түшкөн экен. Аны көргөн тиги жанына кошуп берген контачынын киши таң калып барып айтат да. Айткандан кийин анан болуптур таң калышат. Анан экинчи өнөрүн көрсөт деп анан көзүн таңып туруп анан менин балбаным менен күрөш дейт экен. Анан ошо эки балбанды көздөрүн таңып туруп анан күрөштүргөндө күрөшүп атып кандайдыр бир сырын, жытынанбы же бир орой чалмай бир эмесинен ыкмасынан байкап таанып, өзүнүн бир тууганы тиги чоң мурун экен, ал дагы балбан киши экен. Анан экөөсү шуурашыбай, сен эми жыгыл, мен жыгайын деп анан аны жыгып, анан сураганыңды ал десе ошол бир тууганын бер деп чоң мурунду бошотуп келген экен да. Мурат алы, ушул жерде бир кызык окуя бар. Бул жерден чоң мурун менен күрөштүргөндө баягы көзүн байлаганда чоң мурунда балбан болгон турбайбы? Анан кийин акырында билип анан чоң мурун жыгылып берип атпайбы? Ошондо баягы контайжы бир эмнегедир сөзүнөн тайганда мынтип айтып атпайбы? Сенин биякта кимиң бар десе, аялым, балам бар, анан бир тууганым бар деп атпайбы? Ошо бошотоюн деп келген. Жок. Сен бирөөнү эле аласың дейт. Ошондо Карамергендин айткан сөзү бар. Эмне деп айтып чоң мурунду алып чыкты? Бала белде, аял жолдо дейт. Мага бир тууган керек да, анан кийин бир аялы менен баласын тыштап, бир тууганы чоң мурунду алып кеткен да. Чоң мурун колго түшкөн кезде аны дагы ошо сынап сураганда, эмне өнөрүң бар, кандай эмесиң дегенде, ошо мен көз катар мергенмин, анан кийин ошо балбанмын деп айтат да. Анан ошондо анда сен көз катар мергенчи болсоң, анда сени ат деп анан кийин өзүнүн бир жигитине эки кетменди койдуртуп, катары менен койдуртуп аттыртат экен да. Ошону аттырганда тигини экөөнү тешип кетет экен да.
Анан кийин сенин баатырың ушундай экөөнү атса мен болсо 7-9 кетменди койдуртуп аткан экен да. Ошондо бүт баарын тең тешип өтүп кеткен экен. Анан ошо себептен жанагы менин өзүмдүн балбаным бар, ошо менен күрөшөсүң деп көзүн таңып туруп аны чыгарган ошо да. Анан өзүнүн агасына чыгарып атпайбы? Анан бир тууганын алып анан кийин келатканда жолдон дагы бир келин бала ээрчиткен келинге жолугат, боюнда бар экен алдын. Ошонун менен жөн жайын сураштырса, ал да калмактардан качып келаткан болот да. Анан ошонун жанагы айылына келгенден кийин анан ошо келин төрөп жетелеп келген баласынын атын Алеке коет экен. Төрөлгөн баланын атын Бостон деп коет да. Алеке Бостон ошондо. Алеке Бостон ошо Күнтунун ичинде дагы, ал да ошо Күнтунун ичинде. Жок, ошону кимге берет? Кара мерген өзү алат. Токпайга берет дегенде сөз бар го. Жок, Токпайга берет. Токпайга берет тиги. Төрөлгөндөн кийин. Жанагы биз Токпай деп атканыбызда, бул Токпай деген кишинин аты да. Ошон жанагы Токпайга берген ошол Алеке Бостон деп көп айтылбайт. Ал жанагы Бекболот, Козуке, Меңдиш, Кенжиш, Мукалай деп жүрбөйбү? Токталы, ошол урпактар буларга дейши Токпай. Ошол эле Токпай айылындабы? Козуке, Мендеш, Байболот, Шоңкор, анан Токталы болот да. Анан кийинки аялынан болсо Мукалай. Мукалай ошолар. Ошолардын баары Ошонун баары тең Токпайдын. Бул дагы киши болжол менен канчанчы жылкы киши? Бул деле ошол тиги 600ге жакындап калган. Ошол аталыкты алып жүрбөйсүңөр. Солтулур. Ошондон бери. Токпай деп аталыкты алып жүрөсүңөр. Жанагы балдардын баары урпактары да ошол жакта жашап атпайбы? Мына Токпайды. Бул 1000 болжол менен 1610 жылкы киши. Ашпайт мынданчы. Кандай аталыктар гана. Мына бул Токпайдын калып калганы, аталыктын калып калган себеби ошол да. Белгилүү кишилер да. Эми биз дагы бул жерден жанагы биз Токпайдан жанагы бир талаш болуп калды, айтайын дегеним ошол болуп атат да. Бул кул болдуданбы? Кул болдудан менимче жанагы Кудайназар, Сатымкул, Итемген, Сатыке, Итике дейт, жана Сатыкеден менимче Дандыбай болсо керек эле. Жана Дандыбай деп. Кул болдудан болсо Сатымкул, Айтике, Кудайназар, Сатыке, анан Карлыгаш деген балдары болгон да. Ошону айтып атам да. Яна ошо Сатымкулунан болсо Дандыбай. Сатыкеде эмес, Сатымкулдан бул. Сатымкулдан. Мына Дандыбай уругу деп коет. Бул баласы эмес, небереси болуп калат да. Небереси болуп калат. Мына ушундай кишилердин аттары мына ушуга чейин сакталып келе жатат. Буга сыймыктаныш керек да. Муну атты кантип которосуңар? Бул жөн аты коюлган эмес Токпай деп. Эми биз келели, мына биз ошол аттан кете берели. Шалта деген айыл бар. Ак шалта, кара шалта деп айтып каласыңар. Бул жөн эле шалта десе шалтактаган киши эмес, ат эмес. Мында өзүнүн тарыхы бар, айтсаңыз. Шалтанын эми эки вариантын айтып жүрүшөт. Бири Эштектин баласы, бул Солтондун иниси депчи. Иниси болуп калат да андай болсо. Экинчисинде болсо бул Эштек бул Кытайда мынабы азыркы Кытай. Iya, тиги ошол жакты чаап келатканда жолдон жолуккан бир жигитти ошо жолуктуруп ошону эшитип келген деп экинчи вариант айтат. Мен толукта коеюн. Эштек би убагында бул Кашкарга аким болгон да. Аким болгон. Анан ошондо анын 30га жакын баласы бар экен да. Ошолордун көпчүлүгүн жанагы ошол жердеги элдер жанагы Шырканактын ашы дейт. Аны кандай кылып оору кылып жуктурду? Ошо чечек оорусу каптап, ошондо көбү 30га жакын баласы кырылып, анан жалгыз Солто бешикте калгат экен да. Ошо бешикте калып, анан кийин кой ушу жалгыз баламды дагы аман алып калайын деп анан кийин ошондо көчүп чыккан экен, эли менен кошочу. Анан ошо көчүп чыкканда бир 7 жашар кызды да, 7-13 жашар ушундай кызды да ошо ала келген экен да. Ошо менен бул алайга жана Карадарынын жегине келгенче ошол убакыт өтүп, анан ошо жанагы алып келген кыз төрөп,
анан ошо төрөттөн каза болуп калат экен дагы ошо баланы болсо эштектин баланы болсо ошо эштектин солтоонун энеси эмисип чоңойтуп бул солтоого ини болсун ини деп атын шалта деп коет экен да. Ошондон баштап бул болсо шалта аталып калды да. Эми шалтанын биринчи айылынан Нурдөөлөт, Бейше, Төлөн, Кутумбет деген 4 бала. Бейше эмес, Бейте. Бейше. Бейше, Төлө, Кутумбет. Анан кийин экинчи айылынан болсо Досой. Анан бу жерде эки шалта деп бөлүнөт, бирөө ак шалта, анан кара шалта деп. Анан бул биринчи айылдын балдары ак шалта аталат да, бул 4-төө. Ал эми Досой болсо бул дыйканчылыкка эметкен иштерман жигит болуптур. Ошондон кара өңү күнгө күйүп эметкенден кара шалта аталып калды да. Мына урматтуу замандаштар, шалта деген бул болжол менен солто менен бир туугандай боло турган болсо, өтөтө 1560-жылкы иши. Болжол менен эштектин баласы да. Ошонун 2 аял алган. Ошо бирөөсүнөн ошо Нурдөөлөт, Бейше деп атпайсың, кээде Бейте дейт. Төлөн, Кутумбет деген, экинчи аянда Досой. Шалта деген аталык бул 1560-1555 жылдарда деп ойлойм да. Биз ошону макул болосуңар го дейм. Ошол солтоо деле ошол 1560-жылкыда бул бир тууганы болуп атпайбы? Көп болсо 10 жашты коелу. Илгерки кишилердин аттары да шалта деп сурап атпайбы? Эмне деген? Жөн шалтак эмес бул. Шалта деген. Шалта өзү баатыр болгон кезегинде агасын барып калмактардан бошотуп келген киши экен. Аты калып калган, бекер калган жок да. Жанагы шалта деп аты коюлган ошондой. Эми биз дагы токтололу. Бул айылда ошол жерде Кара Сакал деген айыл бар. Бул эме тууралуу да бир кичине кошумчалап койсок, шалта тууралуу. Бул шалта болсо отурукташкандан кийин, илгери отурукташканда бул шалта 3 шалта бар да. Бирөө болсо бул жанагы күн туунун күн чыгыш жагында, бирөө болсо аягында кичинекей шалта да. Андан кийин тиги Шопок айылында ошол жерде дагы шалта деген айыл бар да. Анан кийин бул болсо жанагы эмеде Тайтеке дегенден тарайт да. Бул Тайтекеден Абылбей Сарман, Сармандан болсо Дооронбектен Кутманалы. Жанагы Кутманалыдан болсо Орозбек Кутманалы. Анын балдары болсо Акын, Касен, Марс, анан кийин Каныбек деген 4 бир тууган балдары бар, кыздары бар. Булар көп бир туугандар да. Жакшы. Бул жанагы белгилүү кишилердин чыкканы болуп атпайбы, шалтадан чыкканды. Эми биз айттык, мына ушул иретиме бар, Кара Сакал айыл дейбиз. Бул Кара Сакал айыл деген эмнесин түшүндүрөт? Кара Сакал бул болсо Ак Буранын Кара Сакал, анан кийин Чеке Чабар деген 2 баласы бар. Кара Сакалдын өзүнүн аты табылды. Анан кийин бул тууралуу бир эме бар да, 2 жолоочу келатып анан кийин бир тойго кесип болуп калат да. Ошондо бир сакалчан киши баягы чыккан киши балбандарды эле көтөрүп чаап жыгып берет экен да. Анан берки жолоочудан сурайт экен, өзү экөө келет экен. Бул ким десе айтыптыр, сакалды турбу? Кара сакалчан турбу? Кара Сакал деп коюптур да. Ошондон кийин ал табылдын аты Кара Сакал аталып кетти. Ал болсо азыр Кара Сакал бул ушу Сокулуктан Панфилов районуна жерин бүттөн Кара Сакалдар көп жашайт да. А Чеке Чабарлар болсо бул Сокулукта. Жакшы. Урматтуу замандаштар, мына бул Ак Бура менен Асылбаш бир тууганда. Мына Асылбаш эли деп атпайбызбы? Бул Асылбаш, Ак Бура бир тууган. Асылбаштан да белгилүү кишилер чыккан. Белгилүү, мына азыр айтып бергенсе, ошол доордогу Ныша Баатыр да. Мына Ныша Баатыр эмне деген баатыр болгон? Ныша Баатыр деген баягы эл четинде, жоо бетинде жүргөн баатырлардын бири болгон. Ошол 90-га чыкканча баягы эл жерди кургап жүрүп каза болду. Менимче мунун каза болгон себеби Ныша Баатырдын. Бул баягы 90-дорго менимче жакындап калганда бул Сарбагыш тараптан бу жигиттер чогулуп казакка жылкы тиели деп бараткан да. Ай, Ныша аксакалга ире кетели.
Эчен жолу жылкы тээп, эчен жолу казактар менен чабышып өткөн киши ыкмаларын сурап алалы деп кирип атпай. Анан тиги Ныша мен карап калдым. Мындай кылгыла, тиинде баргыла, кастыңар мындай кыласыңар, жылкыны мындай айдайсыңар деп түшүндүрүп берип атпайбы. Булар рахмат деп кеткенде баягы токолай алып бар экен. Тийишип атпай. Жаш кезекте өзүң чуркап, жалаң күйүп, чабышып жүрсүң. Караганда акыл айтып калдың дейт. Анан ошондой айтып, катындан сөз укчу. Мен де барып согушайын деп баягы ошонан чопкуттарын кийип алып анан жана жигиттердин артынан кууп барган экен. Кууп барып ошондо эмнегедир ушундай айтылат. Бул жанагы Шанышкылы Бердикожонун астынан чыгып калат. Бердикожо баатыр да. Гүлейген Бердикожо казактын гүлейген баатыры, жалтанбаган баатыр да. Бердикожонун аты Кыргызстанга көкөйгө тийгендей эле болгон да. Так Бердикожонун астынан чыгып калат. Анан колго түшөт. Анан Бердикожо ушундай эме атын угуп жүргөн да Нышан. Абдан жини келип муну өлтүрбөсө болбойт. Анан казак аксакалдар отургузуп туруп, анан астынан отургандан кылыч менен чапкан экен башта. Баш жай намазга түшүп, денеси түшүп бараткан артына кармаса, бул артында жал бар экен да, ошо жалдан кармап калдыр. Ошондо Бердикожо айткан экен: "Ай, аксакалдар, жөн ишенбесең артында жалы бар экен. Токтот деп койгон жоксуңар. Ишим оңолбой калды" деген экен да. Жанагы кийин Нышанын өчүн алабыз деп барып кийин барып Эсенгулдар өлтүрүп атпайбы Бердикожону. Ошондо Бердикожо өзү айткан ошо бар экен. Токтотуп койгон жоксуңар мени. Артында жалы бар турбайбы? Бу карыян депчи баягы айтканы бар экен да. Ныша ошентип эле өлгөнчө карганча салгылашып жерди коргоп жүргөн киши да. Анда бир кошумча кылып коеюн. Бул Ныша баатыр жалаң эле бул эки тил дагы башка Кытай анан калмак тилдерин да билген киши экен да. Ооба. Бул элчиликке да барган киши, калмакка, Кытайга барып, калмажыкка барып. Энеси ушу калмак кыз болсо керек эле. Ошондон тилин жакшы. Эми ал убакта ошондой жакын жанаша жашаган элдер болгон да. Анан кийин баягы Кыз алышып, кыз беришип, куда сөйөк болуп калмак тилин жакшы билген. Жакшы билген. Бул баягы мен элчимин деп барганда, анан бир жанагы жайыл баатырдын салгылашында бул болгон жок да. Ал ошакта туруп калды дагы катышпай калган. Мен билишимче ошакта элчиликте калып калган. 3 жылдайбы жүрүп анан келди да. Ошондо өлүп калган болот да жайылчы. Ушундай эми биз жанагы кара сакал дегенибиз бул өзү табылды. Жана күрөшкө түшкөндө ким утса кара сакал утты. Кара сакал деп жүрүп кара сакал аты калып калгандан кара сакал. Атын унутпаш керек. Табылды. Ак буранын балдары болот. Ак бура, Асылбаш, бир туугандар. Мына айтып коюш керек. Эми биз мынча келип калды, Белекке келели. Белек айылы барбы? Бар. Канча түтүн? 320дай түтүн. Белек айылы, бул Белектин бир эле баласы. Жарпаң деген баласынан тараган. Андан кийин тиги гөлдөгү Белекке барганда, тиги Бугу Белекке. Бугу Белектин айылына издеп барып, ошо жанагы калмактардан биринчи бай сүрүлгөндө биринчи байбичеси каза болуп, 4 баласынан ажырап, анан кийин келип, ошо эл кыйналып турган убакта барса керек. Анан барып айылына барып, айылын сурап, анан астынан чыккан жигит баатыр ким келди деп айталы деп Белекке айтат экен. Анан Белек солто Белек келатат деп айтты экен. Анан ал чапкан бойдон кетет экен, чаап барып аттан түшүп Белектин боз үйүнө кирип айтып чыкса, анан аны кошулуп дагы бир жигит чыгат экен астынан тосуп. Анан Белек бастырып келгенде аттан алып үйгө кийирет. Эки Белек мурун эле тааныш экен. Мурун бул кеминдеби, каерде бир чогулуш болуп, бир жыйында таанышкан экен дегендей сөз деп айтылат да. Анан кучакташып алжалды сурашканча, эми ушунча жолдон келсе ачка болсо керек деп Белектин байбичеси, тиги Бугу Белектин байбичеси бир чара жупканы жаңбышкан сүт менен аралаштырып астына тарткан экен. Анан баарын жеп алып туруп, анан ачка барса керек айтыптыр да. Сунайын десем эт эмес, сугунтайын десем май эмес экен деп анан чараны мындай чимирип чытап коюптур да. Аны баамдап турган Бугу Белек бу эмне иш менен келди болду экен. Болбоду, чараны чимирип чытаганда караганда кыз сурап келгенби деп. Анан жанына үй тиктирип, конок алып, бир айдай, бир топ убакыт ошо экөө жолугушуп, ошол убакта аксакалдарына кеңешип Бугу Белек өзүнүн айылынан Айша деген
кызды алып берип коет да, нике кыйып алып берип коет. Анан ошо бир айдан кийин мал сал берип, эл ошо тиги эмеден келсе, кыйналып турган кезиңер болсо деп жардам кылып ошо берген экен. Ошондон келгенден кийин ошо Айшадан төрөлгөн биринчи баласы Көңүл. Алар бир айыл. Ошону айтып атам. Түз деген айылда бир айыл. Андан кийин Жансүйөр деген баласы. Андан кийин Токтоо күчүк деп жүрөт. Токчулук деп жүрөт. Ошо 3 балалуу болгон экен Айша. Бул Токтоо күчүк, токчулук деген барбы? Жок, бизде менде андай маалымат жок экен Бокон жөнүндө. Бокон бөлөк, ал тиги эме Боктон сактан тапкан Боконум деп ал тиги Белектин мурунку эмесинен. Ал бөлөк тарыхы. Анан Белек ошо 70-тер таянып калганда, ошо Токтоо күчүк төрөлгөндөн кийин айткан эмеш дейт. Байбиче, мен токтодум деп. Сиз токтосоңуз, мен да токтодум деп айткан экен. Ошол убакта Айша энебиз где-то 23-тен 24-25-ке караган кез экен. Кийин бир ушинтип өкүнүп айтканы бар дейт. Ай байкуш, бекер жаштын эмесине убалына калдым деп. Бирок ошол Жансүйөрдүн балдары бар. Азыр жана Панфилов районунда 15-чи партия атындагы эме экен, айыл экен. Жайыл районунда. Панфилов районунда, то есть. Ошол жерде турушат. Көңүл Токтоо күчүгүнөн тукум жок. Андан тукум жок ошол. Эки баласынан Жансүйөрдүн балдары ошо эмеде турат. Көкүл Жарпаңдан сиз. Жарпаңдан биз. Жарпаңдан 8 бала. Ооба. Бул Белек айылы дагы сурайын. Канча түтүн болуп калдыңар? Жалпы жолуна. Жалпы жолу 320 айылда турак жайлар, ошо 320, мына мен китепте жаздым, ошо 320 турак жай бар. Анан жалпы элдин саны 1300-1400ге жакын да. Белектин тукуму да. Белек деп айтып атпайбызбы? Белек силе көлдүк белек эмес. Аттар окшош да, Белек дейбиз. Солто Белек. Ошон үчүн мен мына китептин атын адашпасын деп Солто Белек баяны дедик да. Жакшы. Эми бизде жайыл жөнүндө сөз болуп калды. Жана жайылдын эстелиги турбайбы? Бул 2 жолу менимче орнотулду окшойт, Эң турганы жана ат менен туруп атпайбы? Анан биз ошону Шабдан Баатырды сурап калат, бул эмне деген эстелик? Колунда барлар эле тургузуп атабы деп. Эми чындыгында андай да сөздөр бар, бирок бул Шабдан, Жайыл баатырлар орондуу да. Буларды эстелик койгону бул туура эле. Анткени ошол кезекте ошончо элди сактап калган, өзүнүн башын кесилип отурат, ошон үчүн туурабы? Баласы менен дагы колго түшүп. Өзү Абылайдын айтканы бар эмес, бул чалды кармагыла деп. Анткени жанагы караганда да балбан болгон экен, баягы 80 ашканда леген шыргыйды алып тегереп турган деп атпайбы, монтип. Казактарды келтирбейчи. Анан деп түрүү кармагыла. Эми түрүү кармак барды. Ушул жайыл ким болгон? Анын үчүн эстелигин койдук. Ошол элге кыскача эле айтсаңар, бул деле көпчүлүккө белгисиз. Жана айтып кетпедик, бул Талкандын баласы бай болот, делден алдаң бегиш чегиш деп. Анан ушу экинчи аялы чачыккандан болсо Коңурбай Кошой Бакы Багашан деген болот да. Бул Бакы Кошойдун баласы жалгыз эле Жайыл. Коңурбайдын баласы Жайыл. Коңурбайдын баласы. Кошойдун эмес, Коңурбайдын баласы. Анан Коңурбай көзү өткөндөн кийин Кошой өзүнүн колуна алып, анан ошо жанына алып жүргөндө бул болсо 1756 жалпы кыргыз эли бул өз жерине чүйгө кайткан кезде, өз жерлерине кайткан кезде, ошондо бул Жайыл баатыр куландан бери бул Карабалтага жерин, же болбосо Ашпарага жерин, Ушерге жерин ошо жайлап, күздөп, кыштап жүргөн экен да. Ошондо Кулан, Жалпаксаз, Карагаты, ар жагы Моюнкум, ошо жака жерин, биягы болсо жанагы Түймөнтү деген жерге жерин, бул болсо Жайыл ошо жакты коргоп турган да. Андан бери бул болсо Момокон баатыр. Бул Момокон баатыр экөө такай жанаша жүрүшкөн да. Анан кийин
Андан ар жагы бул Карагыштак, Чалдын тоосу, ар жагы Олиятага жерин Таластын ичи бул болсо Эр-Садыр ошол жакта тоскон да. Андан биягы болсо Кара-Балтадан бери бул Токмокко жерин бул өзүнүн Момукондун агасы Жамансартты биякты эметкенде, андан ары бул болсо Каракчынын тукуму. Бул Кеминге жерин, ар жака жерин ошо Каракчынын тукумдары ээлешкен да. Анан кийин бул Жайыл Баатыр ошол жакта жанагы келгенден кийин Абылай болсо айтканда өзүнүн немесинде, бул чек кайерден башталат? Чек ата-бабалардын сөөгү жаткан жерден башталат деп. Ошол мезгилде көпчүлүк казак эли бул кирип келген да. Түркүстан, андан ары жанагы Каратал, Уланын тоосу, ошо бардык жагын баарын тең ошо басып киргенден кийин ошо чектердин баарын тең ошо эметкенде, анан кийин алар болсо өздөрүнчө ушундай саясат жүргүзгөн. Кыргыздын кайсы белгилүү баатырлары бар, ошол кишилердин аттарын балдарыңарга кое бергиле депчи. Ал болсо канча кылым өткөндөн кийин анын тиги сүрүштүрүп териштире турган деле кишилер болбойт болуш керек. Анан кийин ошо чек ошол жактан башталды деп. Мисалы ушул эле чек мынакей Кара-Балтанын Вознесеновка деген айылга жерин бул Супатайдын иниси Андаштын сөөгүн алып келип койгон да. Андан ар жагында Супатайдын сөөгү жатат. Ошондой кылып кийин ошо чек менен жердин баары тең биздики болот деп эметишкен да. Ошол себептен бул Жайыл Баатыр, Эр-Садыр, Момокон Баатыр, Түлөберди, Жамангара, көптөгөн баатырлардын баары тең, Качке Баатыр, ушулардын баары тең ушу чек үчүн, Кыргыздын жери үчүн канын жанын берген баатырлар да. Анан кийин бул Жайылды ошо 2 баласы менен, 3 баласы менен колго түшүрөт да, Момоконду баш кылып. Үсөн, Теке, анан Итике үчөөнү. Анан кийин түшүрүп, анан бул Жайылдын өзүнүн балдары айтып жүрөт, Жайыл менен Жогоч Баатыр экөө дос депчи. Экөөнүн дос дегенге жаштары аябандай туура келбейт да. Эми 80-деги чал менен келип отуруп жаш бала дос болобу? Мисалы Жогоч 1733 жылкы. Ошондо жоого ачкан убакта, ошондо Жогоч деп коюлган да. Момокон болсо 1720 жылкы. Экөөнүн Жамансарттын ненесинде. Жамансарттын ненеси. Анан кийин ошол себептен тиги Жайылдын өзүнүн немелери, балдары ошо Жайыл менен Жогоч экөө дос болгон дейт да. Бала элчинин санжарасында айтылат, бул болсо Момокон менен дос болгон деп. Ошондо бул Жайылдын башын алган, Үсөн Текенин да башын алган. Бирок булардын сөөктөрүн бири-бирине көргөзүшкөн эмес да. Кайсы жерге эметкен, өлтүрүп атканын көргөзгөн эмес. Булар болсо ар кайсы жерде. Анан кийин азыр Меркедеги тоо этегинде бул Жайылдын сөөгү ошол жерге коюлган да. Теке менен Үсөндүкү болсо белгисиз. Булар болсо аябандай белгилүүлүгү, бул болсо жолборсту экөө мышыктай кылып кармап келишкен да. Укурук эмеси менен. Кыл аркан менен жетелеп келатканда ошондо элдин баары тең дүргүп, ой, жолборсту алып келатат деп эметкенде, ошондо Жайыл Баатыр карап туруп айткан экен, экөө биригип алып бир мышыкты сүйрөп келатканын караса деп, ошондой элдин көңүлүн ушундай маанайда айтканда, дөңдө отурчу эмес белгилери, аксакалдар. Ушундай же болбосо көз тийип калабы деген ой менен. Көз тийип калабы дегенде. Ошондой. Ал айтканы мындай болчу, бер жагын вариантеде. Аннесине кубанып атасың, бир итти кармап алган Турбаев дейт. Көз тийбесин дегенде. Эми бул жакшы, бул Жайыл чындыгында
сол тайлинде ошондо бирден бир баягы башчы катары көрүнүп калган кыйынчылык болчу. Жок аш деген менимче Алыбектин баласы болуш керек. Алыбектин баласы болчу. Жана жок ашты деп атпайбыз биз. Коргулаштан турат. Алыбектин баласы болуш керек, казакчы. Жок ашты белгилүү баатыр болгон үчүн тиги Абылай ана деген угуп атпайбы? Кийин өкүнүп калбадыбы? Жок ашты байкуша дос катары эле жардам берейин деп эле баягы кадырын салып, Абылайга айтты, эми өлтүрүп атасың бирөөнү. Алып калайын, мен деле эми дос катары жүрөм. Бирөөнү кечип кой, дос катары жүрөм. Достук дегенин өзүң билесиң десе анан берип койгондо. Бирок артында бузуклар бар да айтат, бу каршы-кырды качыр өлтүрүп атасың, бөлтүрүүнү коюп атпайсыңбы? Жок, этикени качырып атпайбы? Ошондойда жок ашты, жанагы досу болгон, Алланын ачты. Жайылдын эстелиги ошон үчүн коюлган. Бул киши болжол менен 1695-1705 төрөлгөндөй, ушул Жайыл баатыр деп ошон үчүн коюлган, ошо Жайыл баатырдын эстелиги турат. Бул эстелик мен ойлойм абдан татыктуу. Биз муну эстеп жүрүшүбүз керек. Канча адамдын өмүрүн сактап калды Жайыл баатыр. Артында эл чогултуп кармашты. Абылай белгилүү хан. Абылайдын өзү да баатыр болгон. Абылайдын жанында жүргөндө баатырлар болгон. Ошолор менен кармашып өлдү да. Бул ошон үчүн Жайыл баатырдын эстелиги турат. Эми биз буяка баралы. Чоң ойрон. Аксаган. Чоң ойрондо эмне үчүн коюлган? Чоң Бул өрөөнбү? Менде андай маалымат жок экен. Бул Ким? Мураталы айтпаса. Панчылар районундагы түндүк жагында бул жерде чоң чоң кагылыш болгондо, ошондо чоң ойрондолду бул эл деп ошондо калып калган атта. Азыр болсо Панчылар районунда Киров айылы бар, ошону болсо чоң ойрон деп койгон. Атын чоң ойрон деп койду да. Азыркы жерин эле баарыбыздан эле көнүп калганбыз го, Кировду эле ошондон Киров аталып жүрөт. Бирок ошонун айылы чоң ойрон да. Калмактар менен болгонсуңуз? Жок. Биз кыргыз баягы мындай да. Урунарга тоо таппай, урушарга жоо таппай турганда бирибиз менен бирибиз чабышканбыз да. Ошондо көп кырылган. Ошон жана чоң ойрон деп койгон ошол. Аны айтпай эле кой ар жагын, кереги жок. Негизи бекеринен айтылбайт да. Чоң чабыш болуп канча киши кырылды. Ойрон. Ошондон кайылган да. Эми биз Жайыл баатырды айттык. Мына береки биздин баягы эң четкибиз, бир жерден бир айтып кеттим, жана андаш коюлбадыбы? Эми бизде тарыкта калып калды. Баягы Абылайлар менен Сыпатайлар моюп турганда булар бизге жер сураган. Анан андаш өлүп калбадыбы? Анан баягы Канайдын заманы эле андашка жер бербедиби, сөөгүн коюп. Ошондон эле тартылдап калдык. Анан Сыпатай өлдү. Ошентип эле биз баягы жерди алдырып жибердик да. Баягы кыргызчылда баягы кой эми. Талашпайлы. Андаштын мүрзөсү туруп калбадыбы? Туурабы? Андан Сыпатай өлдү. Негизи көп жерде биз жана Түймөнтү деп атпайсыңбы? Барган. Түймөнтүнү да алып коюшкан да. Билесиң да. Кочкордун бели тиги немеси Түймөнтү деп көп жерде алып кетти. Ошо кыргыздын жери абдан эле чоң болгон. Чалды бар жөнүндө. Түймөнтүдө бүттү бардык ошо тоодон аккан суулардын баары тең ошол жака барып кошулат экен. Ошон үчүн Түймөнтү деп аталып атат да. Жанагы Түлөберди Абылай чаап туруп анан кийин айтпадыбы? Абылай да кыргызды сыйлаган да. Чабыш эле жүрүп өтөбүз, келгиле. Эсти баштыңар барбы деп чакырбадыбы? Ошондо Түлөберди 18 жашта же 20 жашта деп айтылат да. Ошо Түлөберди барбадыбы? Анан ошондо айтып атат. Эми урушуп чабышып жүрбөйлү. Менин көзүм тирүүсүндө эч ким чабышпайт. Чабышканды жазага тартам. Абылай айтып атпайбы? Көзүмдүн тирүүсүндө деп айтты. Ал туура эле айтты, ал айтканын аткарды. Анан айтып атпайбы? Эми азыр маселе жер маселеси. Деп анан Абылай бөлгөндө көп жерди алып койду Абылайчы. Анан Түлөбердинин баягы жер кезип, кыргыз жерин кыдырып жүрүш үчүн жанагы көп жерди кайра тартып алып жана Түймөнтүн эмеси, Кочкордун белден кандай жерлер. Ошону алгыла десе анан казак тойкоду. Ойбай, бул бауырым не деп жатат кыргыздын жерин десе. Төрөлгөндөн баштап кыргыз жерин кыдырып мен билем. Деп жанагы кескен ача Түймөнтү ошого кеткен да. Бул деген 1781-жылдарга чейин болгон окуя да. Болуптур. Чалды бар. Чалды бар деп эмне айтты? Чалды бар деген бул болсо чеп курулуп ошо төрт бурчуна бийик мунара коюлчу экен да. Ошолор болсо кийинки жылдары ошо жок болуп урап кулап, анан кийин ошол жерде кулап түшкөн жерди Чалды бар деп коет. Төрткүл деген ошол жанакы орду, ошо жердин орду да. Ооба, төрткүл деген.
Жо, бул Мурат Алынын айтканындай эле экен, мен де бир карап көрсөм, Шалдыбар деген эмне түшүнүк берет да. Ушу байыркы бекемделген турак жайды жана шаардын калдыгы деп жүрөт. Орусчасында деле ошондой экен. Старые развалины, руины деп жүрөт да. Туура. Анан ошол Ушундай айтат, башка вариант бар экен айтпай эле коеюн деп атпайм. Бул чындыкка жакыныраак да. Жана мен айтып жүрбөйбү, бул чал деген уста болгон, бардык шаймандары болгон, анан бирдемесин чалда бар. Чалга баргыла, чалда бар деп ошондой айтып калып, өзүлөрү айтып калышат. Мен айтам, тарыхта башкача жазылган, мындайчы. Биз билбейт экенбиз. Ошон үчүн биз тарыхый фактыларга токтолуп атканбызда, урматтуу замандаштар. Муну дагы биз карап коелу. Эми өзүбүз эле айта бербейли, Маркашка тоосу дейбиз. Ушул жөнүндө бир эметсең, эмне үчүн Маркашка тоосу? Бул кыргыздын атына да окшобойт. Бул Маркашка тоосу бул Ак суунун азыркы оң жагындагы, эгерде Ак суудан түшүп келатканда оң жагында азыркы ат менен Темен суу айылы турат ошол жерде. Темен суунун күнчыгыш жак бетинде ошондо бөксө тоолор кетет да. Ошол жерде Маркашканын тоосу деп коет да. Ошол жерде убагында Маркашка эме кылган экен. Бир үй салдырып, мындай көлөкө кылдырып, анан ошол жерге эки жакты карап ошол жерде отурчу экен да. Карал дөбөдөчү. Карал дөбө болуп. Урандысы азыр деле бар. Мен өзүм барып бир чыгып барып көрдүм. Баягы мындай эметкен пайдубалы бүт бар тең ошол жерде турат да. Ошону Маркашканын эмеси деп коет. Маркашканын өзү улут экен. Маркашка өзү калмактын чоң эмеси да. Бул 1730-жылга чейин Маркашка менен Солтонойдун тагдыры да. Жо, Солтонойдун эмеси эменин, Бердикенин. Бердике жок. Атаке. Солтоной деген Солтоной 1730-жылдар каза болуп калбадыбы? Мана ошондон кийинки баягы Маркашканын аты чыгып атат дегеним да. Маркашка менен бул Бердике экөө убагында дос болгон экен. Дос болгон. Дос болуп, эгерде кандай күн башыбызга келет, эгерде бир жамандык иш болуп турган болсо, башыбызды аман алып калалы бири-бирибиздикин депчи. Анан кийин ошо баягы калмактар кача баштаган убакта, анан кийин түн ичинде ошо Маркашканын жылкысын айдап кетейин деп Бердикке келген экен да. Анан келип ошо түн ичинде ошо аттан жыгылып, анан кийин калып калат экен да. Ошондой кечки күз болуп калган го. Ошо самандын алдына эмесине барып, чөмөлөйүнө барып, анан жашынып жатып калат экен. Эртең менен калмактар келип чогулуп келишип, анан кийин ошо чөп, саман алып кетебиз деп киришкен экен, каптарды алып, ошого салып жүктөшүп, анан саманга келсе, саманды сала албаса келип алдынан Бердикке чыгат да. Бердикке чыкканда чыгып, анан кийин тигилер кармап алып, анан кийин алып барат экен тияка Маркашкага. Кийин айтат экен келип, мен сенин кыргыздын баатыры деп, мен сени менен дос болдум, мына ушундай кыйынчылыкта бири-бирибизди бошотолу деп. Сен болсоң жөн эле уурусу турбайсыңбы деп, анан топурак менен бетке урат экен да. Кийин ошондо кекенип калат экен да, сенин деп. Ошо кете берди, анан кийин эми сен жөө кетпе деп, анан бир чобур ат берип коет экен. Чобур атты мингизип жиберет экен да. Анан дагы сен ушинтип мага чобурду мингизесиң да, анан кийин кайра элин жийип келип, анан кийин атып таштайт экен да ошо. Анан кийин Маркашка жатасың десе, жатпаган тейин атып салсаң жан башка деген сөз бар эмес. Ошондой лакап атка алып калат да. Бул жерде мен айтайын дегеним эмне? Бул баягы калмактар кача баштаганда Маркашка кеткен эмес. Ал туруп алганда бир чети Бердикенин да жинети, анан бул улам эле келип чаап атпады элдичи Маркашка. Ошон үчүн Бердике өчөшүп чабышкан ошол Бердике баатыр да. А бул Бердике деген Сырдыбайдын баласы. Сырдыбайдын баласы бул жалпы жолунан Алакчынын урпагы да. Алакчын деп атпайбызбы? Бул Сары өчүндөгү Алакчынын урпагы болуп, белгилүү баатыр. Бул жол менен 1720-22 жылдар төрөлгөн деп жүрөт. Атеке баатыр Сарбагыш менен чогуу жүргөн деп атат да. Бердике, калп айтпасам, 54 жолу эрөөлгө чыккан киши да. Бизде мындай болгон эмес да. Бердике ошол
бірден бір шыққан. Марқашқамен дос болып, аяғында бұл кетпей қалып, өле чаба берді де. Бертіке ұшы яқтан келіп анан чабышып анан өлтірбеді. Эми біз мындай тоқталуылда мына Аламидин районында Стрельников деген совхоз бар. Ал эмнеден коюлган? Ошо убагында ошо Байтик батырга келип анан кийин жер сураган экен да. Ошо бир уйдун терисинде болгон жерди бергин депчи. Анан кийин эми уйдун терисинде жер болсо эмне алы берди, анан кийин уруксат берип койгон экен. Анан кийин кайра келет да. Келип алып анан кийин айтат экен, баягы эме болсо эти болсо бышып калды, эт жеп кетеми үйгө деп Байтикти чакырып барып, анан ошондо баратса келип атыр, баягы аргасы жерде касыктар турат дейт, жип менен мындай курчалыпчы. Анан бул эмне болду экен, анан бул эмне десе келип атыр, баягы уйдун терисинде болгон жер дептир да. Ошондо жанакы терини болсо ичке жукагы кесип туруп, анан кийин ошону келип атырып жип менен келип туруп ошо курчаган экен да. Ошо жер Стрельник азыркы болсо асыл тукум мал совхоз деп айтат да. Ошо совхоз болду. Муну деген бир кийин ошондой аталып калды да. Муну бир кезекте Аба Такырбашев аксакал жазган. Мен илгери окугам да. Ошондой айтып атат, Байтик өзү таласта өспөдүбү? Таласта өскөндө ошол жакта өсүп жүрүп көп достор күткөн. Анан баягы жаңгыраштан бийлик алгандан кийин мен достукту унутпайм. Мен азыр башчымын. Жерин, досторум, келсеңер келгиле деп чакырганда келген кишилер да, мисалы үчүн көп жер тиги кимдин дагы мисалы үчүн бирден бир айтсак ар кайсы уруудан достору келип, тиги Сүймөнкул Чокмуратында чоңоталарды келип жанагы айылды куруп атышпайбы негизиненчи. Мына ошондо Николай деген орус 3-4 жолу келип анан учурашып коюп кетип калчу экен. Анан Байтик байкайтты, ул курак кишилерде. Анан айтты, жигит, сен не кылып жүрөсүң биякта дейт. Мен сизге келдим эле кезиге албай атам дейт. Айта бер. Сиз мага бир аз кичинекей жер берсеңиз дейт. Кандай жер дейт? Эле бир торпоктун эле терисинде жер берсең, Байтик күлүп туруп, бир торпоктун жери болсо ал деп турду. Каалаган жериңен ал деп турду. Анан бир жолу анан тиги келет. Келип айтат, торпокту сойдум эле бир оз тамашып кетпейсиз. Анан келатса, казыктарга казык салып, мынтип баягы торпоктун эмесин ийип, кайыштай кылган жазып койду. Анан айтты, билем эмнеси? Жана мен сизге айтпадым беле, бир торпоктун терисинде эле жер ушул десем, Байтик күлүп тамашып кетти. Азамат экенсиң. Ал дегенде, ошол жер акырына отуруп совхоз болуп, жанагы Аламидин районундагы Стрельников асыл мал тукум совхозу болду. Орус негиздеген муну. Анан кийин айтып атышпайбы? Жана Межинский дегенде болгон экен. Ошо Межинский жер сураган экен. Бул өзү Берик борду дейби, ошол жер барбы? Ошол жерде өзүнүн айылы. Ошондон ары бул таштан үй салган экен Межинский. 1925-жылы бул жер мамлекетке өтүп, азыр ардагерлер эс алчу жай деп айткан. Ошондо ардагерлер эс жок, жана Берик борду деп атпайбы? Өзү Аба Такырбашев менин туулган жерим деп айтат. Ошондон аркы жер деп атат да. Ошо Кашкар суу жакта болду. Таштөбө ошол жакта болду. Мына мен билесиң, сол тоосун. Эми бул Аба Такырбашев канчанчы жыл төрөлгөн киши, бир аз иликтеп санжыра жазган кишилер, мен илгери окугам да. Ошондо Межинский, атын да эсинен да, Межинский. Ошон жер сураганда берген экен. Менин айылымдан ары алып таштан үй салган. 1925-жылы мамлекетке өттү дейт да. Анан ошол жер азыр ардагерлер эс алчу жай дейт. Мына айтып атабыз. 1925-жылы абалик мал уже жоктур. Ал жерчи. Бирок калып калган. Ошон үчүн биз айтып атабыз, жанагы эски аттарды унутпай жүрсөк деп атпайбызбы? Мына ушуга токтолсок, мына биз айтып атабыз. Мен көп деле айтам, бирок мен баягы толук өзүм дагы ишене элекмин да, жыламыш деп койдук. Ал эмнеге жыламыш болуп, анан азыр аты башка. Түлөбердинин эш кожосунун жыламыш деген аты болгон дейт. Күлүк аты. Ошол чечек оорусуна кабылып, ошо тоодон өлгөн экен. Ошондон кийин ошол аттын атынан жыламыш деп калган деп. Кийин ошо
өзөндөн аккан суунун аты да жыламыш болуп, анан айыл дагы жыламыш болуп калды да. Азыр Жаң Караш айылы. Анан кийин Жаң Карашка бир 2 жыл болду мурун которду да. Ага чейин ушу жыламыш деп эле аталчу. Суусу дагы, өзөн дагы жыламыш өзөнү суусу деп. Ошол Эшкожонун Күлүк атынын атынан калган дейт, жыламыш деп. Ишкожо. Алар бул жыл менен 1700 баягы канай төрөлбөдү. Казактарда тиги Төлөбөдө колго түшүп жүргөндө төрөлгөн канай 1-3 жашка чыгып казакча сүйлөп калды дейт. Эшкожо улусу? Улусу да. Значит, бул деле 1700 канчанчы жыл төрөлгөн киши? Не ошо көп болсо бир Бул 1780-жылдары, 79-жылдары канай төрөлсө керек. Улусу болсо. эми Мейли. тиги 5 жаш болсо, 4 жаш болсо да. Анан ошондон жыламыш деп калыптыр баары. Ошондон жыламыш Анан деп жыламыш калган. болгон Жаң Караш болсо эмне талашып атасыңар? Эми аны Ал Ишкожонун баласы Жаң Караш. Эшкожонун баласы Жаң Караш, аны со Жаң Караштын атына которобуз дешип которушту. Жаң Караш ошол айылда мурун турган да. Анан жанагы Жаң Караштын бактары, тереги бар. Теректери бар. Теректер ушул көжөрүм бар да. Жоон теректер. Ал болсо жанагы желе эмелер экен. Казыктар экен. Казыктар. Ошол менен өсүп чыккан теректерден кийин Бир 200 жылдык айланайын 5-6 Ал бирөө кесилсе керек эле. Иә, бирөө кесилген. Анткени баягы биз қан шайлабадык, калп айтпасак. Ошондо бу түштүктөн келген жигиттерди Жаң Караш эме алган, конок алган. Анан баягы байлай турган эчтеке жок. Анан ошо 2 эме сайган дейт. Сайыпчы. Ошол тереке 200 жыл болду деп айтып жүргөн эсимде. Ошонун бирөө кесилген. Жок депчи. Ошолбу? Ошону айтып атасыңбы? Жакшы. Жаң Караш дагы бул болжол менен 1796-97 жыл төрөлгөн киши. Жаң Караштын эмгеги да чоң чындыгында. Бул Жаң Карашты баягы ар бир уру бийлери баягы тең атадай сүйлөшүп, Жаң Караш менен келишим түзүп, биргелешип иш кылган кишилер Жаң Караш. Бул керек болсо Сарбагыш толугуна бийлеп турган киши да. Сарбагыш менен бугунун ортосунда чыртыда токтоткон киши ошо Жаң Караш болгон. Мындайда эме аты татыктуу эле деп ойлойм да. Бул эмеде Панфилов районунда Кайыңды шаары болуп атпайбы? Ошо шаардын атынан мурун Кичи Кайыңды, Чоң Кайыңды деген суулар бар. Ошолордун баары Кайыңдын суунун жээги бүттөн ак кайыңдар болгон экен да. Кийин ошо элдин көбөйгөнүнө жараша ошо жок болуп, анан ошойдон Кайыңды аталып калды да, Кайыңдуу. Ошо Кайыңдыда Маймыл төр деген жер бар да. Мен таң калчумун бул. Эмне болгон маймыл, бул тоонун башында жүргөн эмне болгон маймыл, эмне болуп калды деп ушундай көп эметчимин да. Анан кийин эмесе көрсө бул Текенин баласы маймыл экен да. Текеден чыккан. Достор менен. Бул орустар менен кагылышып ошо такай ошо төрдө жайлап жүргөндөн кийин маймыл төр аталыптыр. Анын дагы өсүнчө эмеси бар, тарыхы санжыры бар. Анан кийин аны болсо айтпай койгонго болбойт да. Бул да жердин аты да ошойдон калды. Өсү жок болсо дагы аты ушулока жери маймыл төрдө аталып. Каршы чыккан маймыл да. Баягы Адилет бийлигине каршы чыккан маймыл. Менимче аты өлтүрдү окшойт булар. Маймылдычы. Жакшы. Менимче ошо билгенибизди айттык. Ушунун баардыгын мен айтып жүрөм. Баягы санжыра иретинде айталы. Эл эмне деп айтса биз ошону айтып коелу. Кийин анан бул тиги мисалы үчүн Вознесеновка деп атпайбы? Мисалы үчүн аны совсем аты башка. Мурунку атын айтсаң таң калат, ал кайсы айыл деп. Вознесеновка десең, Самсоновка, Сосновка десең, ошол экен дейт. Биз эски атында айтып коелу, алардын тарых таржымалы бар, урматтуу замандаштар. Ошон үчүн мына ушинтип ушуларды чогултуп, китеп бетине жазып, ушинтип элге бир аз маалымат бергениңерге мен ыраазычылык билдирем. Баягы бул иш өлбөйт. Бул иш баягы биз өзүбүздүн оюбуздан чыгарылган жок. Эл билип койсун, билгенде бул ашык болбойт. Сиздерге мен айтар элем, рахмат. Сизге да рахмат. Келдиңер, ушинтип айтып бердиңер. Бул негизинен баягы тарых таржымалы деп атпайбыз, бизге абдан керек. Билип алганыбыз жакшы. Узун өмүр, ийгилик каалайм сизге. Рахмат. Сизге да рахмат. Урматтуу замандаштар. Ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.